Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиңер, кече күнү Ош шаарында көмүрдүн баасы 12 сомго чыкты. Мен жергиликтүү бийликке чыгып, антимонополия кайсыл жакка карап турат, силер кайсы жакка карап турасыңар деп сурадым. Алар өздөрүн пиар кылгандан бошобой калышты. Ош облусунун өзүнүн жергиликтүү өкүлдөрү, бийликтер. Ушундай кыштын кычырган суугунда эл менен иштешпейби? Көрүнгөн жерге барса камера менен барып иштеп калды. Кылган ишин кайсыл жакка барса да камера менен жүрүп калышты. Барбайбы 12 сомдон 10 сомдон элдер көмүр сатат. Элдерибиз ала албай атат, кыйналып отурат, свет өчүтат, отопление жок. Ошону менен бирге Төлөйкөн микрорайонунда 1 сутка свет жок болду. Ош шаарына караштуу Төлөйкөн микрорайонунда. Ушуга урматтуу президент өкүлү, урматтуу төраға протокол тапшырма берип койсоңуз. Мындай болбойт. Республикабыздын эч бир жеринде 12 сомго көмүрдүн баасы чыккан жок. Жергиликтүү бийлик иштеш керек. Пиар кылып отура бербей. Жана ошондой эле Ош шаарында жакын күндөрү билесиңер, 2 күн 3 күн мурда чабышы болду. Ошол боюнча ички иштер министрлиги бул жерге келип бизге маалымат берсин. Биздин келечектеги муундарга терс көрүнүштөр болуп жатат. Өзүбүздүн коомубузда. Ушундай кылса боло берет экен деген сезим кетет келечек муунга. Биз эмнени калтырып келечек муунга? Ошого окшогон жаман терс таасирлерди калтыртабыз. Ошондуктан ушуга окшогон иштерди ички иштер министрлиги алдын ала караш керек эле. Эч болбосо. Жана ошондой эле урматтуу төраға, ошондой жагымсыз окуялар болгондо мамлекеттик жана мамлекеттик эмес телеканалдар ошого окшогон маселени видеосун чыгаргандан кичине абайлап чыгарса. Себеби ошону чыгарганы менен элге маалымат жеткиребиз деген менен биз келечек муундун сындырып атабыз. Психикалык жактан көбү ошону көргөндөн кийин ооруп калышы мүмкүн. Андай болбойт да. Ошондуктан урматтуу төраға, ушул эки маселе боюнча Ош шаарынын көмүр боюнча, Ош шаарында эмес, Фуркатта, Кара Суу районуна караштуу. Жана ошондой эле Ош шаарынын ичинде чабышкандар боюнча ички иштер министрлиги бул жерге келип бизге маалымат берсин. Ушуну протокол тапшырма берип койсоңуз. Рахмат.